Салам достор, чыгыш адабият жана искусствосу басма компаниясы тарабынан Кытай тилинен кыргыз тилине которулуп басылып чыгарылган китептер тууралуу бүгүн тааныштырууну улантабыз. Менин колумда китеп бул чайдын тарыхы. Ал эми автору Кытай жазуучусу Ву Шаохуи. Ал эми Кытай тилинен кыргыз тилине жеткиликтүү тилде жакшы которуп берген. Бул чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясынын котормочусу Алтынай Темиркан кызы. Бул китепте чай тууралуу өтө көп жакшы фактылар, маалыматтар камтылган. Байыркы Кытай уламыштарында Шанун аттуу дарыгер дары чөптөрдү жасап, ушул дарыларды жасоо үчүн 72 ар түрдүү чөптөрдү жеп улам кылат. Ал бир күнү bir дарактын түбүндө жатып калганда бир дарактын жалбырагын жеп көрөт. Ал ошол жалбыракты жегенден кийин толук өзүнүн дартынан айыгып кетет. Ошол жалбырак азыр биз күнүмдүк ичип жүргөн мына ушул чай болгон экен. Бул китепте чайдын демдөө сырлары, чайдын түрлөрү, мисалы Кытай императорлору кандай чайларды ичкен, бунун кандай дагы өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, чайдын өзгөчө ден соолукка пайдасы жогору экенин мына ушул Кытай медицинасы дагы тастыктаган. Мына ушул бардык кызыктуу маалыматтарды сиздер ушул китептен таба аласыздар. Ал эми бул китеп Шанс китеп дүкөнүндө сатылууда.